бардыңыздар. Азыр эле мына Муктал Абдыбек айтып кеткендей, биздин кино тармагында абдан жакшы жаңылыктар болуп атат. Мына кече жакында эле биз Артык Сүйүндүковдун Шамбала көркөм фильминин бетачар аземин өткөрдүк. Андан мурун Темир Бирназаровдун Табылга көркөм фильминин бетачар аземи өттү. Ал эми бүгүн болсо Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулун тарткан Акыркы көч деген көркөм фильмдин бетачар аземин сиздер менен бирге өткөрүп отурабыз. Акыркы көч бул эң бир бүгүнкү күндөгү адамды ойготуп турган эң бир мыкты көркөм фильмдердин бири. Бул фильм чын айтканда мен абдан ойго салды. Фильмди көрүп чыктык биз. Кыргыз кинематография тармагында эң бир мыкты жаралган фильмдердин бири. Бүгүнкү күндө ушул адамзаттын жоголуп бара жаткан асылдык наркты, адамзаттын жоголуп бара жаткан улуу сапаттарын кайтарып келүү боюнча адамга бир чакырык таштаган мыкты ойду камтыган экен. Ошондой эле режиссурадагы мына Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун биргелешип тарткан жараткан тасмалары кийинки мезгилдерде биздин кинематография жаатындагы эң мыкты жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Мына А класска чейин көрсөтүлүп, бир топ кинофестивалдарда алдыңкы байгелерди жеңип алып атат. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эми алдын ала сиздерге айтып коеюн, сөз берилип аткандан кийин. Менимче бул фильмдеги жараткан актерлордун образдары биздин актерлук өнөрүбүздөгү эң бир бийиктиктердин бири болуп калат деп ойлойм. Айрыкча Кыргыз Республикасынын эл артисти бүгүн ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Марат Алышбаевдин жараткан образы бул биздин актерлук өнөрдөгү өтө терең жаралган эң мыкты образдардын бири деп эсептеймин. Бүгүн сиздер көрсөңүз да ошого ынанат болушуңуздар керек. Фильмде эң мыкты биздин актерлордун ансамбле катышкан экен. Мына бул жерде отурган Бакыт Мукул өзү роль аткарат, Бусурман Одуракаев бар, жана башка биздин мыкты актерлорубуз бар. Абдан адамды ойго сала турган мыкты өзүнчө чоң чыгарма жаралып отурат. Ошондуктан мен жамаатты чын дилимден куттуктайм. Спектакльдин авторлоруна терең ыраазычылык билдирем. Жана сиздерге дайым ушундай кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна канатташ болуп, биздин ийгиликтерибизди бөлүшүп жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Көрүүчүлөр, анда бизе бүгүнкү мынакей баягы кино дейбиз, бирок ошонун бүгүн эми жемишин үзүрүн көргөн жаткан чагыбыз. Андыктан эми ушул тасмага катышкан кинонун жаратуучулары, жаратмандарды бул жака кол чабуулар менен чакырып алсак, бүгүнкү тасма негизинен Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кинематография департаментинин финансылык колдоосу менен Төрөмүш Океев атындагы улуттук кыргыз фильм киностудиясы жана Билимкана фондунун каржылык колдоосу менен тартылды. Жана ошондой эле премьераны уюштурган Эл фильм киностудиясы жана Эрмек Мукулга чоң ыраазычылык билдирели башында. Андан сырткары эми бүгүн ошол кинонун жаратмандары, каармандарын бул жака чакырсак, койгон режиссер Бакыт Мукул Дастан Жапар уулу. Кошогор болсун. Со продюсерлери Эльнура Осмоналиева, Түрөнбек Тойшубаев, Бакыт Мукул Дастан Жапар уулу. Сценарийдин авторлары Дастан Жапар уулу, Бакыт Мукул, Нурлан Абдыкадыров. Нурлан байке келсеңиз. Нурлан Абдыкадыров. Нурлан байке. Койгон оператору Дастан Жапар уулу. Кайрылыңыз, Дабыр кол чайкаңыздар. Койгон сүрөтчү Байышбек Исманов. Кол чайыр болсун. Топтоочу режиссер Актан Рыскелдиев. Топтоочу режиссер Актан Рыскелдиев. Халыбек Шерниязов, Марс Тугелов. Колдарыңыздарда катуу-катуулар чыгышыңыздар. Тасманын Камчыбекова, Айгүл Такабаева. Ошондой эле Зейне Каспанкулова. Эми ушул
басмаға қатышқан актерларды бұл жаққа шақырып қойсақ. Рөлді Кубаттың ролында Қырғыз Республикасының ел артисті Марат Алышбаев ағамыз. Қол шақырыңыздар. Теректен образында Бақыт Мұқыл өзі. Қол шақырыңыздар. Мейірімден ролында Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисткасы Шайыргүл Қасымалиева ежеміз. Қол шақырыңыздар болсын. Сапардың ролында Мұсырманқұл Одырақаев, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті. Қол шақырыңыздар болсын. Алинаның образын жаратқан Ушур театрының актрисасы Анара Ажықанова. Келіп тұрыңыз. Анара Ажықанова. Мұғалімдің рөлін жаратқан Қалипа Усенова. Қол шақырыңыздар. Сағындың ролында Өмірзақ Тоқтымұратов. Келіп тұрыңыз. Өмірзақ байке, қол шақырыңыздар. Және сондай журналистің ролында Гүлсина Чотонова. Және сондай қатысқандар Табылды Ақтанов, Талай Мамытов, Руслан Құрманалиев, Тынара Абдразаева, Жаңыл Шыңғышева, Салтанат Мақсатбекқызы, Шаршыбек Шейшенов, Азат Елебесов, Медина Ыбышева, Эльмира Тағаева, Альдет Абылов, Даниэль Құрманалиев, Жирғал Талантбекұлы, Ясмина Маркос, Джамиля Сыдықбаева, Еркин Егенбердиев, Рысбек Шамшиев, Тұрғанбек Болбекова, Шайынбек Қыдырмаев, Рашбек Асанов, Акбар Таджиев, Дамир Абраимов. Жанатан үстіртеден барын айтып шықтық. Тарынбастыр бір-екі жарым қалып қалса, шындай чоң қысмат қылу, анан аталбай қалса дағы тарыныш болады екен. Анан қантып атабай қойыңыз. Ақшасын беріп қолдап атса, атын атап кетпесек бір 2 минутты біз экономитетті атап атқанымыз ошол. Кичине чыдай тұрыңыздар. Ең біріншіден мен үшін кино жамаатына чоң ыраазычылыкты билдирем. Рахмат сиздерге. Баарыңарга чоң рахмат. Актерлерге дагы, кино группаларга дагы бүт баарыңарга жалпы ушундай жакшы ыраазычылыгымды билдирсем, рахмат, ыраазымын. Мында кичинекей актерибиз бар, Адилет деген жигитибиз. Ясина деген кызыбыз кичинекей болчу, мына чоңоюп кетти 2 жылдан бери. Жашоо деген ушундай өтөт экен, мына кичинекей балдар кинодон көрөсүңөр, кичинекей эле болчу. Анан жалпы мына өзүңүздөр билген Кыргыз элине эмгек сиңип жүргөн артисттердин баары ойношту. Анан тилекке каршы Марат байкебиз башкы ролду ойногон. Ден соолугуна байланыштуу бүгүн келе албай калды. Ошол киши болгондо жакшы болмок. Ушул байке жакшы айгып кетсин деп бир ичиңиздерден дуа кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Айгып кетсин ылайым эле. Немесе дагы айткым келет, бизден ошо Кыргыз Төлөмүшев Өкөй атындагы Кыргыз киностудиясы каржылаган, биздин кино департамент каржылаган каражатка тартылды. Андан сырткары Билимкана фондусунун жетектеп жүргөн Элнура Осмоналиевага чоң рахмат. Ушундай колдоочулар көбөйсө экен деп мен тилейт элем. Кинону канча колдосок, биз өзүбүздө ошончолук кененирээк иштеп, элге жакшынакай жакшы чыгармалар тартуулап турат элек. Бизге спонсорлор көбөйсүн, колдоочу продюсерлор көбөйсүн. Рахмат сиздерге. Жалпы жолуңуздардан баарыңыздарга ыраазыбыз. Келиңиздер, орнуңуздар. Достар, сендей рекос. Мен дагы бул тизмеде окубай калган Тасманын директору, зам директору Зейне Касманкулова эжени жана Чынара эжеге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана Алмаз Сопатаев ушул 3 киши уюштуруу жагындагы, каржылык жагында бардыгын бизге даярдап бүт барын тескеп берген үчүн чоң рахмат. Ушу сиздердин аркаңыздар менен
кинону ушул деңгээлге жеткирип ушул жерде ачылышын белгилеп отурабыз. Сиздерге чоң рахмат.